Экинчи аял болуп тийгенде мурун турмуш көргөн болсо махыр берилеби? Берилет. Экинчи, үчүнчү, төртүнчү аял болсо деле мурун турмуш көрдү, сен жубансың, сага бербейм, жөн эле сени алдым, тийдим деген сөз менен деген жок. Бекер пайдаланып кетүү жок. Шариятыбызда эреже бар. Ал-ват'у фи дарил ислам ла яхлу ан акрин ау уқр. Ислам өлкөсүндө аял кишиге жакындык мамилеге бара турган болсо, аялы боло турган болсо адалники менен калыңын төлөйт, аялы болбой калса чоң жаза күтүп турат дейт. Этият болуш керек болот да. Калың төлөнөт ал. Жаңыга эле калың төлөнөт деген белги жок. Ошол калың аял киши өзүнүн нафсин тапшырып берип аткандыгы үчүн деген сөз. Жаңы үйлөнгөндө канча күн жанында болуш керек? Жаңы үйлөнгөндө, эгерде мисалы сиз азыр экинчи турмуш болуп атасыз да, бизде шарият китептерибизде бабул касым деген бар. Касым деген көп аялдуу эркектер үчүн адилеттүү болуш бөлүмү дейт. Ошол жерде хадис тап келет. Бул хадис имам Абу Дауд Тоялиси, имам Тобарони Муъжамул Кабир тап келет. Кимдин эки жанынан көп аялы болуп туруп, ва мал ила ихтахунна дейт. Бирөөсүн ашыкча жакшы көрүп эле башкасын адилетсиз болсо, кыяматта эки бөлүк болуп бели кыйшайып келет дейт. Бул деген иш оңунан чыкпай калат деген сөз да. Жана Чубак устаз айтат го, кээ бир адамдар ислам дегенде эле экинчи аялдуулукту, көп аялдуулукту түшүнөт деп. Бизде көп болуп бараттыр Кыргызстанда, искертип айтып коеюн ушуну. Экинчи аял алып, үчүнчү аял алып, кызын көрүп кетирип, аялдар да ошондой болуп баратып турду. Айтпасам болбойт. Жаман кабыл албагыла, бул улуу чындык болуп атат. Улам бирөө менен ишап жакпай кайса талагын сурап, же хулук кылып кайра. Бул эмне? Биз исламды ойноп атабызбы? Же ислам бизге ушинтип төшөк кумар үчүн түшкөнбү? Кечиресиздер катып айтсам. Антип ислам менен ойнобойлу. Бул ойной турган футбол тоо эмес экен. Бул аманат экен. То асман ала тоо албай койгон аманат. Кой, муну эртең жоопкерчилиги бар деп. Үйлөнө турган болсоңор, бир тарабын кызыкчылыгын карабай, жоопкерчилигине даяр болуп, жон териңер карың болуп, адилеттүү болсоңор, элим эртең ошол урушуп тытышып кеткенде көтөрө алсаңар анан алгыла. Болбосо ойношпогула. Муну ар бир эркек, же ар бир аял көтөрө бербейт. Жаңы үйлөнгөндө канча күн жанында болуш керек дейт. Ошо адилеттүүлүк Бабул Касым деген китепте шариятта алымдарыбыз айтат. Мисалы ихтияр китебинде башка да келет. Бул эркекке каралган, эркектин ихтиярында. Белгилүү сан коюлган эмес, үрп адатка каралат. Өтө көп сагындырып ийбеш керек. Кааласа бир күн, аялдардын ортосунда, кааласа 2 күн, кааласа 3 күн, кааласа 7 күн, бирок 4 айга чейин кечиктирбеш керек. Мисалы да бирөө аялдын ошо бир жума. Ошондо бул жаңысына көп күн берилет деген биздин Ханафи мазхабта жок. Жаңы кыз болуп келдиби, жубан болуп келдиби, керек болсо мусулман эмес, христиан болсо дагы, мага үйлөнүш үйлөнбөш башка маселе, өкүмү. Бирок үйлөнгөн учурунда ага дагы бирдей күн бөлүнүш керек болот. Ошон үчүн эми сизге да, күйөөңүзгө да Кудай таала мансап берсин.